Салам достор, менин каналыма кош келиңиздер. Алдыда да көп темаларды чыгарам. Ушундай YouTube'ду кантип ачабыз жана YouTube'ду кантип настройка алабыз, превью деген эмне, футаж деген эмне, ошолор жөнүндө, каналды кантип настройка алабыз, ошолор жөнүндө видеолорду чыгарам. Мени жогото албоо үчүн мага подписка болгонду унутпаңыздар. Ушул жерде кызыл кнопкада подписаться деген сөздү көрүп атасыздар. Ушинтип подписация болуп, анан видеолорум жакса лайк, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Анда эмесе баштадык. Деги эле американский YouTube боюнча YouTube'да мындай алып караганда 100% эл бар болсо, ошонун 5% эле бизге окшоп видео тартып акча иштейт за просмотр. Сиздер менин видеомду көрүп атасыздар, плюс мен за это мен силерге пайдалуу маалымат берип атам, и за это мен акча алып атам. Сиздер деле мендей болуп бирөөлөрдүн видеосун көрүп отуруп албай, өзүңүздөрдүн видеоңуздарды тартып, ушул заманда үйдө отуруп акча иштесеңиздер болот, акча эркиндигине жетипчи. Анан Америкада жашашым шартпы же американский номер керекпи дегендерге жок. Сиздер дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда болбосун, ошол жерде туруп каналды туура ачыңыздар, туура настройка алыңыздар, анан видеолорду тартып киргизип, жакшылап монтаждап, адамдарды өзүңүздөргө тарта тургандай, адамдарга кызыктуу боло тургандай видеолорду киргизиңиздер. Мисалы, бул каналды акча иштеп башташ үчүн биринчи YouTube'дун деле өзүнүн шарты бар. Албетте 1000 подписчик топтошуңуздар керек. Менде бир где-то 11 миңдей подписчигим бар. Кирип көрсөңүздөр болот каналыма. Анан 4000 саат топтошуңуздар керек. 4000 саат дегени бул мисалы кантип топтойсуз 4000 саатты? Мен ушул видеом сүйлөп сиздерге пайдалуу маалымат берип аткан видеом, мисалы 10 мүнөттүк, ушуну 6 адам көрсө 60 мүнөт болот. Ошентип уже 1 саат болот 60 мүнөттаңчы. Ошентип 4000 саатты топтосо болот. Өзүңүздөр карап көрөсүздөр, канча минутталык видео киргизесиздер, ал сиздердин ишиңиздер. Анан дагы бул деле факт эмес, что менин видеомду 10 мүнөт прям бардык эле адамдар көрөт депчи. Мисалы 1000 адамдын 7-8 эле до конца көрөттүр, балким көрбөй деле коеттур. Эми адамдардын өзүндө да, мисалы анан нишаны тандайсыздар. Ниша деген кандай? Фуд-блогер, тамак аштар жасап, видеолорун киргизсеңиздер болот. АСМР деп коет, ар нерселердин үнүн чыгарып, конфеттер шытыратып ачкан же бир кездери популярдуу болуп кетти эле, көргөн чыгарсыздар. Бир бутылкалардын ичине суу толтуруп, тепкичтерден сындырып томолотупчу. Анан игровой ниша, телефондо оюндарды ойноп, видеого тартып, ошолорду киргизсеңиздер болот. Анын бардык эле оюнду ойной бергенге болбойт. Жакын арада видеолор чыгарам, эгер кызык болсок. Менин каналымды карап туруңуздар, кайсы видеолор чыгарарым. Анан дагы нишалар, мисалы сиз кол өнөрчү болосуз, өзүңүздөн эмне жасайсыз, ошол жөнүндө видео тартып чыгарыңыз. Балким бычмачысыз, кантип бычса болот, ошол жөнүндө видео тартып чыгарыңыз. Балким сиз стройканы түшүнбөгөн адамдарга стройка жөнүндө видео тартыңыз, шпаклевканы минтебиз, анан грунтовканы тинтебиз деп ошол жөнүндө. Мен негизи пример кылып айтайын, бир байкени көрдүм, ушул YouTube'да эле акча иштейт экен. Мен таң калып карадым, кыргыз байке акча иштейт деп, кантип, кайсы каналы бар экен деп анализ жасадым. Каналына кирсем, лампочка бузулса кантип алмаштырабыз, пылесос бузулса кантип алмаштырабыз, холодильник бузулса кантип алмаштырабыз деп ошондой видеолорду тартып киргизиптир. Молодец байке. Экинчи видео курс валюту киргизиптир бир байке. Бүгүн курс валютса мынча доллар, тинче евро мынча деп ошол нерсени сүйлөп видео тартып киргизген. Бул деле плюс. Көп адамдар көрүшөт экен ошол курс валюту. Дагы бир каналдар бар. Мисалы Медайым болсоңуз болот. Медайымдар кантип контент тартабыз десеңиздер, оп-оңой эле. Менин личный оюм болгондо минтип тартмакмын да. Баланын температурасы көтөрүлсө, үйдө дары-дармек жок болсо кантип түшүрөбүз деп, өзүнүн баягы домашний ыкмада кандай түшүрөбүз деп, полотенцаны жууп чекеге басабыз деп, ушундай нерселерди тартмакмын. Бул менин жеке оюм. Анан эми американский YouTube деп алып, анан Google'дан издесеңиздер болот. Google'данчы минтип тересиздер. YouTube сколько платит за 1000 просмотров депчи. YouTube 1000 просмотрга канча акча төлөйт депчи. В разных странах деп терип көрүңүздөр, балким ушундай да тура чыгаттыр. Ар кайсы өлкөдө ар түрдүү, мисалы биздин Кыргызстанда RPM деп коет. Ар бир видеого 1000 просмотрга аз эле төлөнөт, аябайчы.
русскоязычный деп коет. Русскоязычный бүт эле Казакстан, Москва, Кыргызстанда көрөт, Өзбекстан баардыгы көрөт да, орусчаны түшүнгөндөр. Алар бизден жогорураак төлөнөт. Эгер англоязычный канал алып барсаңыз, бул деген Индия, Филиппины, Мексика, Америка бүттүгү көрсөчү, Австралия ушул жактарчы. Анда сиз Кыргызстан, русскоязычный страналарга караганда көбүрөөк акча аласыз. Мисалы $10 деп коеюн, ошондой. Ошол достор. 1000 просмотрго $10 аласың. Мен личный айта кетем. Менин американский алып барарда силерге советтерим, мен американский ютуб алып барып атам деп мактанып бирөөгө көргөзбөңүздөр каналыңыздарды. Бул биринчиден ал адамга ишенесиздер, ишенбейсиздер билбейм. Сиздерден ютубуңуздар терип кирип көрүп койсо, сиздердин каналыңыздар уже кыргыз канал болуп калат. Анткени рекомендацияга кыргыздарга эле чыга берет сиздики. Ошон үчүн тайный алып барыңыздар ал каналдычы. Еще ал канал менен кирип видеода көрбөңүздөр. Ютубка да видео жүктөшүнүн өзүнүн сырлары, кырлары дегендей бүт нерсеси бар. Обычно эле видео жүктөп койсом болду деп ойлобоңуздар. Саат канчада жүктөш керек, кайсы бир күндө канча видео жүктөш керек. Еще өзүнүн тегтери болот, өзүнүн хэштегтери болот. Ошо тегтерди, популярный тегтерди каяктан алабыз, ошолор жөнүндө видеолорду өзүнчө жакынкы арада тартип чыгарам. Анан сиз блогер болом деп чечсеңиз, менде ол видеолорду алып барыпчы, сиз комментарий бөлүмүндө, көңүл бөлбөмүндө үйрөнүңүз. Анткени дүйнө жүзүндө толтура адам бар го, ар кимисин билип болбойт го. Мисалы диванда отуруп алып эле сенде болуп видео тартып киргизбейт. Анан кыйын болуп жаман комментарий жазгандарга сиз бир паста сынып калышыңыз ыктымал. Ошон үчүн хит болом десеңиз, зит болуңуз деген сөз бар го, мындай айтканда. Эч көңүл бөлбөңүз бирөөлөрдүн сөзүнөчү. Анан ютубтан эле баштарда биринчи настройду туура кылыңыз. Сиз туура эмес настрой кылып алсаңыз, ошондон дагы мотивацияңыз жок болуп калышы ыктымал ютубту баштаарга. Мисалы кээ бирлер ютуб каналды ачканда ойлойт, мен бир паста болуп кетем. Менин видеолорум мынча просмотр топтоп калат бир паста деп. Алар болсо уже эле укмуш настройлор менен кирип алып, видеосун жүктөсө 0 просмотр болсо, уже все, ал адамдын ютуб болгон кызыгуусу өчөт, анан видеода жүктөсү келбей калат. Ошон үчүн секинден Кудай деп, Кудайдан ниет кылып видеолор жүктөп отуруңуз. Анан адам акысы деген нерсе бар. Бул деген мисалы Аида Нурдаулет ажырашты, дагы эле Арген Аружан ажырашты деп эле ошентип видеолорду бирөөнүн тиктокто жаман сүйлөгөн видеолорун деле записи экрана кылып келип жүктөй берсеңиз, бул нерсеге сиз акча иштегениңиз менен тил дүйнөдө жооп берип калышыңыз ыктымал. Ошонусу бар. Анан ал адамдар көрүп калсачы, менин видеомду ичи тарып, кээ бир адамдар ичи тарып болот да, менин видеом эмне киргизе болду бул деп сизге жабылып таштап койсо, каналыңыз ушунча кылган мээнетиңиз бир паста жабылып калышы ыктымал. Ошон үчүн оригинальный эле контент алып барганга аракет кылгыла. Өзүңөрдүн видеоңор болуш керек. Бирөөнүн инстаграмдан же бирөөнүн тиктогунан алып келип жүктөбөгүлө эч качан бирөөнүн видеосун. Только өзүңөр тартып кыла. Мисалы көп эле кыздар Баткенде туруп деле угуп аткан болушуңар керек. Монетизацияга уланып атышат. Алар деген үйдө отуруп эле эмне тартабыз дешсе, идеясы жок. Анан өзүнүн коюун, өзүнүн тоокторун тартып деле, өзүнүн иш кылган күндөрүн деле видеого тартып, аларды болсо кимдер көрөт? Американецтер же түрктөр деле кызыгып көрөт да, айылда эмне иш кылганыңарды мынтип бир жерге камераны коюп коюп, тамбашка чыгып чөптү түшүрүп вешилик мененчи, койлорго чөп берип ошондой видеолорду деле тартып берсеңер, ошолор деле просмотр алып силерге акча алып келиши ыктымал жакынкы арада. Коркуп кеттим, бирөө келди деп. Анан достор, эмнени айтпай калдым. Мисалы моундай ар бир видеодо силер 1000 подписчик топтошуңар керек да, ошон үчүн уялбай эле сурагыла. Менин каналыма катталгыла достор. Анан лайк койгонду унутпагыла деп, канчалык лайк койсо, ошончалык силердин видеоңор рекомендация чыгат. Анан силер комментарий бөлүмүн өчүрбөйлө. Канчалык жаман сөз жазабы, жакшы сөз жазабы айтор айырмасы жок. Комментарий жазган сайын силердин видеоңордун активи көтөрүлө берет. Ошону унутпагыла достор. Анан айта кетчү нерсе, менден көбүңөр сурап атасыңар, чынында эле акча иштеп атсаң акчаңды көргөз депчи. Баягы акчамды көргөзүп койсом, дагы комментарий жазышты, сен акчаңды көргөзбө, сен мактанчак экенсиң, таластык экенсиң деп. Мен таластык эмесмин, мен токтолдукмун. Биринчиден, экинчиден
ушуну түшүндүм. Байым десең акчаңды айтпаш керек экен эч кимге. Анан машина алсаң да аны да айтпаш керек, үй алсаң да аны да айтпаш керек экен. Ошол нерсени туура түшүндүм. Ошол достор силерге да совет берет элем, ошол нерсени колдонгула. Менин видеолорум жагып атса, эгер түшүнүктүү болуп түшүндүрүп атсам, жылуу сөздөрүңүздөрдү жаза кетиңиздер. Албетте мен сүйүнөт элем, ар бир комментарийиңиздерди окуп чыгам. Анан мындан дагы көп контенттерди алып барам сиздерге ушул темада. YouTube боюнча мен ичим таар эмес, ичим пейилимди кенен эле койдум. Мен иштеп аткан акчаны сиздер деле иштесин дедим. Балким сиздер деле мендей болуп акчага муктаж болуп отурган болушуңуздар керек. Эми акча бар, Кудайга шүгүр, күйөөбүздүн ичкен күйөөбүз таап атат, ошол нерсеге жашап атабыз. Бирок өзүңдүн личный акчаң болгон жакшы да, мисалы бир жака сир жака баргангачы. Эгер чет мамлекетке барып иштеп, элиңди оорутуп сооруп жүрбөй, ошол нерсени сиздер YouTube'да деле акчаны укмуш тапсаңыздар болот. YouTube'ду билип болбойт да, мисалы сиздер кыргыз эмес, американский канал алып барсаңыздарчы, чисто англоязычный адамдар көрө турганчы, сиздер бир машинанын акчасын бир айда эле таап койсоңуздар болот. YouTube деген ушунчалык чоң платформа, бул жакта артта калдым деп ойлобоңуздар эч качан. Сиздерге орун көп, эми толтура орун видео тартам десеңиздерчи. Алдыда да көп нишалардын идеясын чыгарып берем. Сиздер биринчи сиздерге тапшырма. Жаңы, эгер ушул YouTube каналыңыздардан менин видеомду көрүп атасыздар, уже эле бул кыргыз каналы болуп калды да. Жаңы почта ачыңыздар, Google почтачы. Анан ал каналдан эчтеке көрбөңүздөр, YouTube'дан видео ошол боюнча тийбей туруп туруңуздар. Анан мен сиздерге кийинки видеодо кантип настройка кылат, ошону айтып берем. Анан поэтапно видеолорду көрүп отуп, анан чыгарасыздар. Мисалы бир видеодо, мисалы асмер тартып отуп, анан бул видеонун просмотру болбой калды деп тамак аш тартып койсоңуздар, бул уже чанжырап калат, видеоңуздар жакшы болбой калат, каналыңыздарчы башаламан болуп калат. YouTube'да кимге көргөзөрүн билбей, уже сиз теневой бан деп коет. YouTube'да да ошол нерсе түшүп калышыңыздар ыктымал. Ошон үчүн каналды ачып, эчтекеге тийбей, даяр болсоңуздар, даярмын деп жазып туруңуздар. Кийинки видеолордо мен сиздерге кантип настройкалайт, каналга кантип сүрөт коет, кантип баннер коет YouTube'ду, ошол жөнүндө видео тартып чыгарам, достор. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.